dedim de. Так, at geldi. Koy vaktiler abi. Şurada nereye olursan da der. Assalamualaikum tuğanlar. Buyursa at yürden geldi Caylo'dan. Emi bunu bağığa gireceğiz buyursa. Ertenden başlap bağ prosesleri başladı. Bağ degende ne sebepten bakağız bunu ulakada erdayız. 40 gün bağıp semirtip suutup anayın ulaka salağız buyursa. Bu attı tanı atkanlar var mı? Былтырларда видео тартып YouTube'га жүктөп жүрдүм эле. Ошо маалда көрүп жүргөндөр барбы жокпу азыр билбедим. Тааныгандар болсо, көрүп жүргөндөр болсо комментарий жазыңыздарчы. Биз көрдүк эле ошо маалда. Бар болчу деп. Аттарына ат арык келди. Таланды, талашкан, таланган. Азыр эми ушуну наоборот эми семиртип жалдарын толтурбасак болбойт. Жалдар жок. Атарык. Негизинен мен өмүрүмдө биринчи жолу атты багам. Эми багам дегенде багандай клеткага киргизип багып сууту мен өмүрүмдө биринчи жолу болуп атат. Себеби буга чейин өзүм жеке атым болгон эмес. Ар кимдин аттары мингенбиз. Үйдө бир эки ат эмес, эми үйдө аттар болгон, бирок каражат болгон эмес аларды бакканга. Кыскасы айтканда мүмкүнчүлүк болгон эмес да, эми мына мүмкүнчүлүк жаралуу эми болуп атат. Ошого кандай кылып багам, кандай болот, эми көрөбүз. Ката кетирип тура эмес багып, тура эмес кылып аткан жерлерим болсо комментарий жазгыла. Атты үйрөнөлү бакканды. Ат бакканды сиздер билбесеңиздер, сиздер үйрөнүңүздөр, ошентип биргелешип ат багалы эми. Ат жазда кандай кое берсем, ошол боюнча келет, эч кандай оңгулуп өзгөрүү жок. Бул аттан чоң үмүт менен жайлоого кое бердик эле. Көктө бир жайлоодо жакшы семирип оңолуп келсин десек, андай оңолуу жок. Настроениянан түшүрө койду го бул. Эми багып оңошубуз керек, эми колдон келишинче аракет кылып багып оңоп таптабасак болбойт бул атты эми. Буну эми колдон келишинче багабыз. Биздин каналга катталыңыздар, лайктан басып колдоп коюңуздар. Биргеликте ат бакканды үйрөнөлү. Жаңы ат багып жүргөндөр менен бөлүшүп коюңуздар. Көптөн бери ат багып жүргөндөр акыл насаатыңыздарды жазып коюңуздар тугандар. Багып оңоп алалы эми.